Assalamu alaikum. Урматтуу Москва шаарындагы жалпы мекендештер, сиздер үчүн сонун жаңылык. Айдап жүргөн унааңызды кайсыл жерде оңдотууну билбей аткан болсоңуз, мына ушул гараж 312 техин сизге сунуштап кетейин. Бул жерге келип сиз машинаңыздын моторун, коробкасын, ходовойун оңдотсоңуз болот. Шиномонтаж, балансировка, автоэлектрик, компьютердик диагностика бар. Өзүнүн ишин мыкты билген мастерлерге келип, машинаңызды сапаттуу оңдотуп кетиңиздер. Замена масла үчүн сапаттуу майлар да ушул жерде. Сиз күтүп аткан учурда сизге чай, кофе берилет, Wi-Fi да бар. Телефондор +7 967 077 22 23, дарегибиз Северянинский проезд, владение 9. Кайырлуу таң, Канчы сом каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, кесиптештер. Так, бүгүн 12-чиси болуп калды. Эртең менен саат 7:30 коэффициент жанып атат, туугандар буюрса. Туугандар дагы бир айта кетчү нерсе, Канчы сом паркы өзүнүн ишин дагы эле улантып келүүдө, туугандар. Кошуло беребиз. Могул жерде WhatsApp'тагы номерге жөнөтө беребиз. Менин WhatsApp'ым, ошол жерге документтерди жөнөтөсүңөр, мен паркка улай берем, туугандар. Парктын комиссиясы болгон 2%, вывод моментально. Так, анан кийин бүт по России улайбыз, туугандар. Бүт жагын. Каерде таксометр иштесе бүт улайбыз. Купить сменалар бар бүт областтарда. Жанагындай карызга смен сатып алсаңар болот ушундай. Короче, бүт условияларды кылып койдук. Улана бересиздер кеңири. Так, эмне деп аттым эле? Ошол бүт условияларды кылып койдум, туугандар. Байге дагы буйруса таза так болот. Элдин бардыгы Нурказы колдон келсе, орозо бүткөндөн баштап атат. Меге дегенде көп эле вот 2 минуттук жерден берип атат, мынакей. Көп эле бүт водительдер орозобуз деп атат. Меге дегенде көп жана жакшы иштей албайбыз, булча орозодон кийин кылып атат. Ушундай туугандар. Починди кеттик буюрса. 1.6 коэффициент менен берди. Подача 2 минут. Урдуруп эле чыгып кетти, мына мыякта бордюрда кылды. Ашып эле. Бамперим жарым калкылбаса эле дагы. Так, Кудай сактасын эми. Так, туугандар документтерге өтө ушар болгула. Жаман катуу текшерип атат, дагы основном регистрацияларды. Меники дагы эле келди, Кудай деп эле жүрөм. Бүт ДПСниктер менен, башкалар менен туруп алып, бүт ошол регистрацияларды, бүт основном регистрацияларды текшерип атып тургандар, этият болгула. Кеттик анда. Здравствуйте. Так, на проезд аэропорта, да? Да. Так, починди алып келдим, туугандар, 16 мүнөттө. 395 рубль болду. Экинчи заказды алып келдим, туугандар. Аканда эч ким жок кой. Арка кайдаган эле даң деп бирөө сүзүп эле чыгып кетсилер. Так, экинчи заказ 17 мүнөт. 17 мүнөт. 412 рубль. Так, аз дагы бир заказ түшүп калды. Аягында болуп кетти. Поехали. Селигерская. Кеттик дальше. Что-то өтө мрачный погода болду, 2-3 күндөн бери. Күн суук. Так, 3 градусту көрсөтүп. Машинени жылытпай эле чыгып калдым. Что-то отуруп машинада үшүп калдым. Туман басып атат, кар жаа бербесе болду, лапылдатып. Так, туугандар, саат 8:30 эртең мененки. Так, туугандар, заправканы кылып чыктым. 5 саатка промокодум бар эле, приоритетке. Аны да жаап койдум. Азыр чыктым буюрса, машина болуп жанып атат, коэффициент. Дмитриевский шосседе кичине пробка болуп калдым, жолдо ремонт болду. Ошол кичине жыла албай калдым эле, пробкада туруп калдым эле, заказ түшпөй атат да. Буюрса пробкадан чыксак эле коэффициент менен жирненький заказдар түшүп турса. Анан кийин бүгүн өзүм только жанагындай без наличка коюп койдум. А то наличкаларга барсаң жанагы чыкпай. Отказ кылса дагы жана компенсировать этпей.
Только без наличка алып койдум. Барып дегенде отмена на местаны баскандан отмена кылса дагы 150 сом, 130 сом ушунда компенсировать этип берет да заказдычы барганыңа. Наличкада андай болбойт да. Ложный заказ андай мындай деген да редко болот. Ошо без наличка алып койдум өзүм. Так, азыр дагы бир заказ алып келдим туугандар. 34,715 рубльга. 715 рубль. Так, коэффициенти жана жаш баланы алдагандай кылып эле жана мына конфетти жеп тур дегендей кылып эле 15 мүнөт жагып эле кайра өчүрүп, дагы 15 мүнөт жагып кайра өчүрүп эле ошентип эле алдап коюп атат. Кайра эле коэффициенттер өчтү. Так, 9-дан 44 мүнөт өттүр. Заработок 1,5 мың рубль болуптур. Так, туугандар. Только без наличка уруп атам. Саат 11:30 болду. Заработок 2285 рубль. Короче, бир жумадан бери, мынакей парк ачкандан бери өзүм вообще нормально иштей элекмин. Бүгүн кичине серьезныйраак иштейм деп чечтим. Ишке чыксам эле аны текшерип коюңчу, муну текшерип коюңчу дейт. Телефонду текшерейин десең, кичинекей да, жүдөйсүң же жаза албайсың, же көрө албайсың. Анан үйгө барышка туура келет. Компьютерге барып отургандан кийин биринчи салат, экинчи салат, үчүнчү салат ошентип эле бир күнгө чейин отуруп калып атам. Бүгүн буюрса жакшы. Так, 2285 11:30 чейин. Дальше кеттик. Мындай заказ түшө эле келе бирок, реально. 400 метрге заказ кылып берет такси. 400 метрге. Через 500 метров на светофоре. Барганыңа деле актабайт да азыр мына. 400 метрге. 2 мүнөттүк жер экен болгон. Пешком эле кетип калбайбы? Здравствуйте. 300 метров. Вы обновили мой рекорд, говорю. Затем поверните налево. Самый короткий заказ у меня было 600 метров, а у вас 400 метров. Простите, просто очень спешила, я была уверена, что ну как не добегу туда быстро. Да, нормально все. Вот сюда? Пожалуйста. Спасибо Вот здесь, вам. наверное. До свидания. Спасибо. Ровно 2 мүнөт жүрдүм, Спасибо за поездку. 139 Заказ рубль. будет оплачен картой. 400 метров. Убедитесь, что вы Рекорд. не оставили в автомобиле свои вещи. Здравствуйте. Большая Тульская? Через 400. Здравствуйте. Через 500 На земляной метров вал, да? поверните налево, Хорошо. на мост. Так, туугандар азыр үйгө кирип нары бери 2-3 машинаны кошуп чыга калдым. Заработок почти 3000 рубль. Дальше улантабыз азыр линияга. Жандырар менен заказ берди го. Канча километрге дейт? Будь здоров дейт. 14 километр, 38 мүнөт дейт. Так, туугандар 43 мүнөттө бир заказ алып келдим. 698 рубль болду. Дальний заказ алдым. 60 километр. 60 километр. 1 саат 34 мүнөттө көрсөтүп атат.
Нахобиноға алыпмын, Каширское шоссе жақтан Нахобиноға. Каширское шоссе туғандар, Каширское шоссе. Так, 60 километр дейді. Ким табат, қаншаға өреді? Қандай ойлайсыңар? 60 километр 1,5 саат. Где-то 1800 рубльге берсе керек. Назан берсе уят қой. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Дедовск, да? Да, Дедовск. Всё. Сколько он там времени? 1,5 часа показывает. Так, туғандар. Нахобиноға келдім. 1 саат 43 минутта келдім. 1 саат 36 минутта еді. Жолда заправка алып қалдым. Шында жирненький заказдарды беріп тұрса 1677 рубль болды. Шы 1700-1800-ге берсе керек деп аттым еле. Истраға дейтін ойым. Дальше мындан. Нахобинодон дальше, Цкаттан дальше 20 километр, 26 минут отады, бірақ 1,3 коэффициент менен берді да. Оз ачып жерде кішіне салсам деп аттым еле, бұны алып таштап кетсем мен. Ладно, беріп атқанда ала берейлі, беріп атқанда деле отырабыз ғой кечке. Что-то çalsam албай айтат. Уже платный ожиданиясы 3 минут болуп калды. 7 минут күтүп көрөйүнчү. Так, заработок кечки саат 6-дан 49 өттү, 5138 рубль. Бүгүн чисто без наличия иштедим, туугандар, бүт барды. Мына туугандар, парк ачкандан бери так 6 күн өттү. 6 күн вообще иш кыла алганым жок. 2000, 1500, 2000 ушундай эле иштейм. Кайра үйгө кирем, бирөөнүн немесин карайын да, бирөөнү подключать этем, ушинтип эле. Бүгүн кичине иштегени кол тийди. Еще бунда дагы обедте 1-2 саатта үйдө болуп калдым. Дагы жана немелерди карап, компьютер чыкылат. А так нормальный эле. Уже чыкканыма эртең менен канчада чыктым? Так, неде заказдардан эле билип койсом болот, канчада чыкканымды. Так, точносын айтып коеюн силерге. Так, мынакей кылган заказдар туугандар 1600, 700, 500, 200, 400, 150, 150, 300, 500, 700. Так, 7-ден 39 өткөндө чыккан экен туугандар. 7-ден 39. 12 саат болоюн деп калды, бирок 2 саат үйдө өткөзүп койдум, компьютер чукулап атат. Ошондо где-то 10 саатта азыр мо чыга чыкпай билбейм. 10 саатта деп коелу, 10 саатта 5100. Уже ухожу деп жазып калды, 7 минут деп, эми отмена кылайын деп аттым эле. Отмена кылып, бир жерде салып, оз ачып алсам деп аттым. Мен оз ачарга жетишпасам экен эми так. Где перекресток? А у вас точка здесь, где вот шашлык на углях, кафе какое-то. То есть вы в Москве, что ли? Ну я же вам говорю, вот кафе здесь, шашлык на углях. Ну перекресток я не знаю, где здесь. До свидания, уже до свидания. Чё? Да, туугандар, Истрага барбай калдым. Башка эле жака коюп алыптыр, бир где-то 5 километр нары жакта магазин перекресток дейт, точкасынчы. Эми башка мен билбесем эмне кылайын, бул жерде вообще неме кылбасам. Аз көрөбүз мынакей отменон. Так, канча бериптир? Вот Волоколамск улицадан мына күтүп турганыма 129 бериптир. Так, ладно. Короче, туугандар, ушу менен
бүттү. Азыр үй жакка коюп көрөйүнчү, Оз Ачарга чейин жетишип калам экен, жарым саатта. Болсо үйгө барып эле Оз ачып. Ушу менен 10 саатта 5200гө иштедим деп эсептей берели. 10 саатта 5200, 1100 рубльдик бензин куйдум эле, азыр 96 километрге калды туугандар. Дагы. Ушундай туугандар, ийгилик барыңыздарга. Таксистерге тапканына береке.